Yıldızlar Jolda reality show programması. Жасалма номерин автоунаага тагып алып айдаган айдоочуларга 20 000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Эгерде аны дагы бир жолу кайталаса, анда 1 жылга чейин айдоочулук күбөлүгүнөн ажырайт. Бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы, аты жөнүм Болотбек Тилек, берүүбүздүн башкы демөө өрчүсү Раян Билдинг курулуш компаниясы. Саламатсыздарбы? Достор, Жылдыздар жолдо реалити шоу программабызды алдыга карай улантабыз. Бизде болсо бүгүн конокто өзүңүздөргө белгилүү болгон элибиздин эрке кызы, теле алпаручу Айзада Жамгырчиева. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыздар, жакшы. Кандай келип алдыңыз? Сонун келип алдым. Сизге дагы берүүбүздүн башында эле ыраазычылык айтабыз. Биздин берүүгө атайын келип, жалпы журтчулукка, жалпы айдоочуларга өзүңүздүн дагы айдоочулук тажрыйбаңыз менен бөлүшөйүн деп келип атканыңызга биз билебиз. Айзада Жамгырчиева теледе, радиодо жакшы мамлекеттик иш-чараларда сиз сөз өтпөйт экен. Андыктан биздин булбул үндү Айзада Жамгырчиева кызыбыз өзүнүн автоунаасында кандай экен сиздер менен биргеликте көрөлү. Кандайсыз? Сонун, өзүңүздөр. Жакын арада эле, жакшы, жакын арада эле сиздин Тумар радиосунда үнүңүздү угуп калдык. Ооба. Ал жакта дагы эмгектенип атасызбы? Ооба, негизи кичинекей кезимде ушул журналистика тармагында радиодо эмгектенүүнү кыялданчумун. Анан ошол кыялым орундалып калды. Мага сунуш келди. Айзада бизде баягы сезон менен ырчылар, алпаручулар бизде иштешет, келип бир ай иштеп кетсең болобу деп. Ооба, барып сөзсүз эртең менен таңда 5-те туруп алып 7-де эфирге барып радиодо иштөөгө дагы мүмкүнчүлүк болду. Чоң тажрыйба болду да мага. Жакшы. Анан таң эрте туруп, жалпы угармандарды ойготуп, сүйлөп, анан гонорар бердиби ал жактан? Ооба, берди. Кана айтпайм да. Азамат, негизи эле мага кызык да, биздин Айзада кызыбыз өзүнүн кесиби боюнча эмне? Журналист, телеалпаруучу, радиоалпаруучу. Демек өзүңүздүн кесибиңиз менен гана иштеп, өзүңүздүн кесибиңиз менен өнүгүп аткан учуруңуз. 4 жыл журналистика факультетин бүтүргөнмүн, бакалавриат. 2 жыл магистратурамдагы журналистика Кыргыз улуттук университетинде окуп бүтүргөм. Жакшы. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Кээ бир адамдар өзүнүн кесиби бөлөк болуп, бирок башка тармак менен иштесе, биздин Айзадабыз өзүнүн тармагы менен бүгүнкү күндө жалпы жумурай журтка өзүнүн ак кызматын кылып келет. Сизге ыраазычылык айталы. Айзадайым, эми өзүңүз билип тургандай, өзүңүз көрүп тургандай, ал эмес өзүңүз жүрөгүңүз менен сезип тургандай. Жок, бир нерсени сезип атам да. Анан бизде Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы сиздей болгон элдин адамдары өзүнүн айдоочулук тажрыйбасы менен жалпы журтка бөлүшүп, жалпы эле айдоочуларга айдоочулук маданиятты биргеликте алып келели деген таризде ошол берүүмдө иштеп атабыз. Азыр болсо сизден сынак ала турчу, сизге жол эрежесин дагы бекитип үйрөтө турчу бизде милициянын старшинасы Доронбек уулу Аманбек мырза бар. Чакыралы. Саламатсыздарбы? Аман мырза, кош келипсиз. Сизге дагы ыраазычылыгыбызды айтабыз. Убактыңызды бөлүп келип кайрадан бизге берүүбүзгө катышып, мына Айзада айымдан бүгүн дагы сынак алайын деп турасыз. Аманбек мырза, мен сизге дагы суроо узаткым келип турат. Бизде билесиз, көбүнчө жол тыгын учурда спец машиналар деп коет эмеспизби? Атайын мамлекеттик, балким тез жардам унасы же өрт өчүргүч унаалар жол тыгындан өтүш үчүн өзүнүн атайын үстүндөгү сиреналарын иштетип, жол бошотконго айдоочулардан суранат. Ошол учурда көп учурда бизде Айзадайым билесиз, айдоочулар жол бербегенге, укпаганга аракет кылып тура беришет. Ошол учурда аларга жол бошотуп бербесе, айдоочуларга кандай чаралар көрүнөт? Ал учурда бизде протокол түзүлөт, жаза чарасы катары айып пулдун көлөмү 10 000 сом болот. Эгер жол бошотуп бербей койгон айдоочуга. Ал айдоочунун балким мисалы үчүн биз көрбөй калып атпайбызбы? Сиздер кандай билесиздер? Мисалы үчүн ал жерде тез жардам унасы кетип барат. Тез жардам унасына эч кандай айдоочулар жол бошотуп бербейт. Ал жакта майы кызматкерлер болбойсуздар. Мисалы үчүн кээ бир учурларда биз болбой калабыз. Эгерде ошол учурлар видеого тартып, биздин пресса бар, ошол жака жөнөтсөңүздөр, кийин ориентировка менен ошол машина токтотулган учурда протокол түзүлүп бериле берет.
кадимкидей эле. Кадимкидей эле. Кандайдыр бир учурларда өзүңүздөр мындай практика түрүндө атайын рейдтерди уюштурасыздарбы? Ошол тез жардам унаанын ичине отуруп алып же өрт өчүргүч унаалардын ичине отуруп алып айдоочулар текшерип, бизде башка мамлекеттерде мисалы үчүн карап көрсөң ушундай видеолорду интернет булактарынан көрүп калган учурлар болот да. Бизде да уюштуруп турулат. Бизде да болуп турат, жакшы. Демек, урматтуу айдоочу, эгерде сиз атайын спец машиналарга жол бошотуп бербесеңиз, 10 000 сомго чейин айып пулга жыгылышыңыз толук ыктымал экен. Айзадайым, өзүңүз көргөндөй, мына Аманбек мырза атайын сиз үчүн келип, сизден сынак алайын деп турат. Анда эмесе мен кезекти Аманбек мырза сизге өткөрөйүн. Биринчиден сиздин айдоочу көлүк унаа каражатына катталган бөлүнүштү текшерип коелу. Баары жайында айдай берсеңиз. Айзадайымдын көлүктөрү, айдоочулук көлүгү бардыгы өзүнүн жанында. Биз болсо баштай берели. Баштай беребиз. Эмне кылып баштайбыз? Азыр биз сиздин машинаңызга отурабыз. Анан Анан кийин маршруттук линия менен жүрөбүз. Сиздин айдоочу стажыңызды текшеребиз. Аябай коркуп атам мен. Отуралы. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Ошол менен барып советский үйдө чыгабыз. Айзадайым, сиз айдоочулук Кудайым буйруса стажыңыз канча болуп калды? 2012-жылы алгам, 11 жыл болуп калат. Биринчи ушул Москвичтен үйрөнгөм. Таластан талаак айдап барчубуз. Фасол эккенде атам менен чогуу айдап барчумун. Ошондо үйрөнгөм. Эң биринчи үйрөнгөн машина бул Москвич. Москвич болчу. Атаңыздын. Ооба. Анан кийин ошо айылдагы үйрөтүүчү автоунаалардагы СПТ деген бар эле. Ошол жакта деле Москвич болчу. Бул автоунаңыз канчанчы автоунаңыз сиздин? Биринчи Fit болду. Кызыл Fit. Андан кийин Аккорд айдадым. Көк Аккорд. Ооба. Анан Камри айдадым. Анан кийин ушул 4-нчү автоунам болуп калат экен. Абдан жакшы. Сиз өзүңүз ушул руль башкаруу опытыңызда кырсыкка кабылган учурлар катталдыбы? Бир аябай кооптуу учур болгон. Анда ошо баягы Дордойдон келе жатып, чүй жака келе жатканда жол кичке болчу да. Анан жанындагы машина мени түртүп ийгенде мен канал жака түшүп кетейин деген болчумун. Анан ошол жерде каналдын эмеси бар экен, тосмосчу. Кудай чоң сактап. Ооба, ошонун тосмосуна кармалып калган, болбосо каналга түшүп кетмекмин. Бизде азыр мыйзам долбоору жол эрежеси боюнча абдан күч алып аткан учуру, өзүңүз дагы билип атасыз, көрүп калып атасыз интернет. Айып пулдар көбөйдү. Айып пулдар көбөйдү. Ооба. Анын ичинен 3 жолку мыйзам бузууда экзаменге жөнөтөт. Анын бири сотрудниктерге баш ийбөө, жол кыймылынын инспекторлоруна. Анан кээде тозгон учурларда токтобой кеткен учурлар. Жок, болгон эмес. Мен аябай мындай менин жашоомдо өзү мындай түптүс жүргөн адаммын да. 3тө десе 3тө келишим керек. Жолугабыз десе жолугуш керек. Ошондой эле, мисалы, мен токтотуп атса дагы токтойм. Эгерде учур болгон, мисалы, правамды унутуп калганчы. Анан правамды унутуп калдым деп айтканда мага айып пул салган кадимкидей эле. Анан мындай чалып же болбосо байке эже деген учур болгон эмес. Бирөөлөргө таянып, Таянган учур болгон эмес. Абдан жакшы. Ошол эле учурда мисалы үчүн кээде биз чыгармачылык адамдар кичине конфликтный болобуз, эрке болобуз дегендей, анан майы кызматкерлер менен урушкан учур болот. Ооба, кээде мындай мени таанып калып, мындай
жекече суроолорун берип калган учурлар болуп калат да. Анан мен шашып аткан болом, анан байке жазып бере бериңизчи, суроолоруңузду бербей деген учур болуп калат. Андай мындай кыйкырып урушуп кеткен учур болгон эмес, анткени бул инсандар деле өздөрүнүн жумушун аткарып атат. Ооба. Биз туура айдашыбыз керек мыйзам чегинде, ошол эле. Аман мырза, мыйзам баарына бирдей деп айтылат эмеспи биздечи? Чыгармачылык инсан болобу, эл өкүлү болобу, майы кызматкери өзү болобу, мисалы үчүн закон баардыгына бирдей, мыйзам баардыгына бирдей. Анан чыгармачылык адамдарды тосуп калган учурларда эркек мырзаларбы же айымдары чыгармачылык өкүлдөрүнөн конфликтиирээк келет негизи? Кимдер? Чыгармачылык именно чыгармачылык адамдарбы же? Ооба, именно чыгармачылык адамдардан. Мен учурумда андай көп конфликтный учур болгон эмес экен, болгон эмес. Бирок кармаган учуруңуз болгон да. Кармаган учурум болгон, протокол түзүлгөн, мыйзам чегинде. Бирок конфликтный учур ушуга чейин катталган эмес да, мен жумушумдачы. Билбейм, эми адамдын өзүнөн бошун болсо керек. Мисалы, мен жолдо жүргөндө ар дайым мындай линияны тебелегенге аракет кылам. Ушундай да, анан кээ бир досторум бар, мисалы, линияны тебелеп деле отуруп, мындай кете беришет, анан сен акча төлөп төлөйсүң дейм, баягы линияны туура эмес өтүп кеткенде, мисалычы. Анан аларга айткан учур болот, мисалычы, мен өзүм мындай өтө эле туура адаммын да, мындай болуш керек. Эмнеге андай болуп калдым билбейм. Болуш керек, ооба ошондой. Кээде бирок өзүм жакпай кетет. Мындай кичине мындай рамкадан чыгып дегендей. Жакшы, негизи мүнөздү адам өзү жөнгө салып алса болот экен. Андыктан бул эч кандай деле маселе жаратпайт да. Анан Айзадайым, негизи баардык мыйзам азабын тарткан карапайым калк да. Анан азыркы учурда мыйзам долбоорлору чындыгында күчкө кирип атат. Мыйзам долбоорлору иштегенден баштап жол кырсыктары азайып, мас айдоочулардагы рулга отургандары кескин азайыптыр чындыгында. Анан ошол эле айып пулдардын саны дагы өсүп атат, бирок элге буга нааразы да элчи. Сиздин өзүңүздүн жеке көз карашыңыз кандай айып пулдун кымбатташы боюнча? Кымбатташы боюнча туура эле деп ойлойм, анткени адам баласынын өмүрү бийигирээк турат да. Бизде айып пул азыраак болсо, мисалы, төлөп коем да эмне депчи, мисалы. Бардык нерсе акчага байланыштуу биздечи. Кичине көбөйсө, кымбаттаса, демек мен ойлойм, жоопкерчиликтүүлүк болот, жоопкерчиликти сезет депчи. Анан туура эле көтөрүлгөндүгү мен ойлойм, туура эле, анткени башка мамлекеттерге салыштырмалуу деле жеген тамагың деле көтөрүлүп атат, тиги деле көтөрүлүп атат. Демек ошого жараша мыйзам туура эле чыккан болуш керек деп. Дом, где хранят семейные традиции, где рядом самые близкие. Дом, который создан с любовью, где хочется жить. Арчабешик. Колыбель истории, колыбель культуры, колыбель жизни. Жилой комплекс, расположенный в тихом и благоприятном районе столицы. Раян Билдинг. Комфорт, доступный каждому. Достор, Жылдыздар жолдо реалити шоу программасын улантабыз. Бизде болсо конокто өзүңүздөр көрүп тургандай эле Айзадайым. Айзадайым, биз сиздин автоунаа башкарганыңыз тууралуу көрдүк. Аны болсо эми мына Аманбек мырза өзү баасын берет. Азыр болсо сизге кийинки тапшырманы узаталы. Тапшырма да бар беле? Тапшырма да бар. Эми сиз бул тапшырмадан жакшы жыйынтык көрсөтөсүз го деген үмүттөбүз. Албетте. Эми бул биринчиден Кудайым сактасын деп айталы. Кудайым сактасын. Сиз элестетиңиз, жолдо кетип баратып, байкоосуздан жөө жүргүнчүнү сүзүп алдыңыз. Жөө жүргүнчү эс учурун жоготуп жаткан учурда сиздин биринчи кадамдарыңыз кандай болот? Мен биринчиден Жок, биз муну азыр жазайбыз. Биз муну жазайбыз. Ошол эле Айзадайымдыкындай жагдай сизде жаралып калса, урматтуу айдоочу, сиз кандай кылмак элеңиз, сиз дагы ойлонуп туруңуз. Анда эмесе сиз рулга отуруңуз, рулдан баштап келесиз. Ооба. Айзадайым, эгерде даяр болсоңуз, биздин актерубуз дагы даяр. Түшүп, өзүңүздүн биринчи чараларыңызды колдонуп баштасаңыз болот. Баштадык анда. Биринчиден мен
мына ушул жерде адам баласынын чоң венасы бар. Ушул жерде эгерде жүрөгү согуп атканы болсо, мен башын көтөрүп муну көбүрөөк кыймылдатпаганга аракет кылам. Баары жакшыбы деп сурайм. Албетте, эгерде сүйлөй ала турган болсо, мен биринчи эле жардамды көргөзүшүм керек. Эгер дем алуу кыйынчыраак боло турган болсо, түз жакка коюп, башындагы, колундагы түз жакка коюп туруп, анан көкүрөктөн дем алдырсак болот да. Мындай кылыпчы. Анан эгерде азыр мага такыр эле дем албагандай болуп атпайбы, анан мага ыңгайсыз болуп атат. Актер балабызда сүйлөп өткөн да. Анан аткарып аткан учуру. Бул жерден абалыңыз жакшыбы деп, эгер мисалы эме кылып аткан болсо, биринчи тез жардамга чалганга аракет кылам. Эгер тез жардам кечирээк болуп турган болсо, же жакыныраак болуп турган болсо, мен машинага салып алып, тез жардамга алып баруу ыкмасын колдомокмун да. Балким ойготуу ыкмасында нашатырдык спирт жыттатып, кан агып атса, перекс менен канын токтотуп башын. Аны биринчи скорыйга чалып, мисалы тез жардамга чалып, эгерде тез жардам кечирээк келе турган болсо, анда мен өзүм жардамымды көрсөтмөкмүн да. Биринчи тез жардам кечигип атат, өзүңүздүн жардамыңызды көрсөтө бергиз анда. Мен жардам кантип көрсөтөм? Машинадан аптечка алып чыгып, нашатырдык спирт жыттатып, балким. Мен аптечкам жок. Кечирип коюңуздар. Анда мындай кылалы, Айзадайым, келиңиз. Айдоочулардан жардам сурап көрөлү, сиз экөөз. Кандай дейсиз? Токтотуп, балким айдоочулар бизге жардам берет. Бул жакта байке отурат, балким байкеден сурап көрбөйлүбү? Макул, сурап көрөлү. Байкеде да аптечкасы барбы, жокпу көрөлү. Байке ичинде отурабы? Тонировкасы бар экен да. Коркутат деп ойлойсузбу? Ооба, мен. Жок, водитель биякта отурат да. Отурат. Ооба. Эме алып көрөйүн. Култап кетип калды. Бош эле машина такалата бергенбизби? Ооба. Бул жактагы байкелерден сурап көрөлү, жүрүңүз. Ооба, бирөөнү токтотуп берсин анда. Эч ким токтобойт го бизге. Тиякта байкелер жүрөт, ошо байкелерден сурайлы. Байке, бул машина сиздикиби? Эме, мага азыр аптечка керек болуп атат, биринчи жардам көрсөткөнгө. Сизде аптечка барбы машинаңызда? Аптечка бар машина. Берип коесузбу анда, аптечкаңыз болсо, менин аптечкам жок экен. Мындан кийин жаныма аптечка салып жүрөм. Бул жакта байкеден да сурап көрөлү, балким барбы жок же бул байкенкин көрөлү биринчи. Биринчи байкенкин сурап көрөлү. Байке, сизде барбы аптечкаңыз? Мен ошо жок болуп атат. Ошо жок болуп атат окшойт. Азамат байке, сиздин жардамыңыз менен бир-эки айдоочуну токтотуп көрсөк болобу? Жөн эле. Бизге аптечка керек болуп атат. Дары-дармек салынган кутучаңыз болсо, бизге бере аласызбы деп гана. Айзадайым, сурап көрөлү, Ооба. Байке, түшүрбөй эле коелу, жөнүндө сурап көрөлү. Саламатсызбы? Сизде аптечка болсо, дары-дармек салган бизге аябай керек болот эле. Барбы автоунаңызда аптечка? Жокпу, Аптечкаңыз жок, Рахмат байке, бара берсеңиз болот. Морекил келаткан унаны токтотуп бересизби? Адисейди. Кетип калды окшойт. Атайын кетип баратат, Бир уна токтотуп көрөлү, эгерде чыкса чыкты, чыкпаса, Ооба, мен биз анда сүзүп алган адамды бир аз кыйынчылыкка салып койгон болобуз. Ооба. Аптечка жаныңарды алып жүргүлө. Ушул жөнүндө такыр ойлонбоп турум, бирок Жүргүз, сурап көрөлү. Саламатсызбы? Здравствуйте. У вас есть аптечка в машине? Нету? 100% аптечка жок экен. Мен дагы кошулуп. Бул нерсе сизди өкүндүрөбү? Аябай өкүндүрөт. Мен аябай уялып дагы жатам. Мен аябай жакшы мыйзам чегинде, мыйзамды сыйлаган адам катары эмнеге менде дары-дармек салган кутуча жок деп ойлонуп атам. Азыр барып эле программадан чыккандан соң сөз сатып алам. Жакшы. Анда Айзадайым, бул нерсени өзүңүз көрдүңүз. Биз колдон келишинче айдоочулардан дагы жардам сураганга аракет кылдык. Майы кызматкеринин жардамы менен дагы бирөкөдөн сурап көрдүк. Тилекке каршы биз өзүбүз каалаган дары-дармекти таба алган жокпуз. Андыктан урматтуу айдоочу, сиз дагы ээринбестен, кайдыгер болбостон өзүңүздүн өмүрүңүзгө, жөө жүргүнчүлөрдүн үй бүлөңүздүн өмүрүнө кайдыгер карабастан ушул дары-дармек салынган кутучаны
аптекалардан сатып алып эле машинаңызга салып койсоңуз, сизге болбосо дагы башка бирөөнө сөзсүз түрдө керек болуп калышы мүмкүн. Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле Айзада айымдын жолдо жүрүү айдоочулук тажрыйбасын жана ошондой эле ага берилген тапшырманы канчалык деңгээлде аткарды баарыңыздарга менен биргеликте күбө болдук. Азыр болсо өзүнүн баасын Аманбек мырза берет. Аманбек мырза, деги эле мына Айзада айым менен чогуу сиз менен биргеликте автоунааны канчалык деңгээлде башкарат, өзүн канчалык деңгээлде эркин алып жүрөт жана ошондой эле ага берилген тапшырманы канчалык деңгээлде аткарды, жалпысынан күбө болдук. Эми өзүңүздүн бааңыз кандай болот Айзада айымга? Айдоо учурунда жол эрежелери бузулган жок, айдоо учурунда баардыгы жакшы болду. Анан жанагы адам жөө жүргүчүнү баягы сүзүп алган учурда адам көмкөрүсүнөн жатпайбы? Ошол жерден баягы адам кыймылдатып атканда этият болуңуз, этият болуш керек. Анан может ал баягы катуу урулганда адамдын ички органдарынан баягы кан чыгат да, чалкалатканда кан өпкөгө кетип калат. Ошондо карап же балким мындай капталдатып жаткызып, ошо капталдатып неметиш керек да. Эгер кан акпаса, ал жагы калганы туура болот. Жаткызасыз, күрө тамырын текшересиз. Калгандары баары жакшы болду да. Баягы адамдын жүрөгү иштеп атабы, иштеген жокпу, аны карады. Анан минус жери аптечка жок болду. Бул аябай минус болуп калды да. Өкүндүрөт. Демек сиз эскертүү бересиз. Ага эскертүү беребиз. Калган айдоо жактары жакшы болду. Ооба, Айзада айым өзү дагы дароо айтып жиберди. Мен сөз берем силерге. Буйрса берүүдөн кийин эле барып аптечканы салып коем деп. Бул эми Айзада айым ал аптечка башында айтып өткөндөй өзүңүз үчүн, өзүңүздүн жана ошондой эле коомчулуктун жагдайы үчүн салып койсоңуз абдан туура болот. Сизге рахматыбызды айталы. Абдан жакшы маалымат менен бөлүштүңүз, абдан жакшы нерселерди үйрөттүңүз. Буюрса жеке эле биз эле эмес, Айзада айым эмес, жалпы көрүүчүлөр дагы кандай учурда кандай кылыш керек экенин өздөрүнөн бир аз болсо дагы сабак алды деп ойлойбуз. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы, ар дайым мекенге кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат сиздерге. Рахмат. Айзада айым. Аптечка аламын койбойсуң. Жок, эми кеп аптечка маселеси менен негизи эле сүзүп алган учурда сиздин абалыңыз башка айдоочулардан жардам сурадык өкөлөп. Алардын кайдыгерчилиги болдубу же балким жардам бергиси келдиби? Ишил Байтор, кандай сезимдер болду сизде? Мен сиз экөөс ушинтип жардам сурап жүргөнүбүздө эмнегедир тиги жабырланып калган адам деле ойлонуп аттым. Эмне болду экен депчи. Эгер чындыгында ошондой кырдаал болуп калса, аябай эле оор экен. Мисалы, баардык жүктү биз тез жардам кызматкерлерине түртүп коебузга, алар кеч келет, алар ушундай депчи. Бирок биз алгачкы жардам көрсөтүүнү өзүбүз билбейт экенбиз. Баягы өзгөрүүнү өзүңдөн башта дейт го. Андыктан бул жандуу мисал көпчүлүгүнө жакшы бир таасир этет болуш керек деп ойлойм. Ооба, көпчүлүк учурда дагы мына сиз айткандай дарыгерлер жарым саат кечигип калды да, жарым саат эрте келгенде балким анын өмүрүн сактап калат белек деп сиз айткандай көп учурда дарыгерлерге шылтап койгон жагдайлар болот экен. Урматтуу айдоочу, эгерде сизде дагы мына ушул Айзада айымдыкындай жагдай болуп кала турган болсо, сиз кандай чараларды колдонуп, кандай кадамдарды жасайт элеңиз? Өзүңүзгө ушул суроону берип көрүңүз. Бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасында Айзада Жамгырчиева мыкты алып баруучу кыргыз элинин бүтүндөй жумурай журттун эрке кызы болду. Айзада айым, сизге рахматыбызды айталы. Балким жалпы айдоочуларга каалоо тилегиңиз бар? Айдоочуларды жолдо сак болсун, эң негизгиси баардык кандай десем, тажрыйбаңыздар көп болсо дагы эми кырдаал ар кандай болуп калышы ыктымал. Анан сөзсүз дары салынган кутучаны алып жүрүңүздөр. Жеке эле дары салынган эмес, өрт өчүргүч, балким дагы кандайдыр бир шаймандар керек болсо автоунааңызга толуктап салып коюңуз демекчибиз. Ооба, баардык нерсе өзүбүздөн башталат. Өзүбүз жоопкерчилик алалы, өзүбүз баягы айдоочу болуп кетип бара жатканда чоң бир өмүрдө өзүңдүн өмүрүң эле эмес, бүтүндөй башкалардын өмүрүнө дагы жоопкерчилик аласыз. Анан бул долбоорго да ийгилик каалайм. Аябай жакшы долбоор экен. Чындыгында бизди көрүп жаткан көрөрмандар, жаңы баштап жаткан айдоочуларга дагы чоң бир мисал болчу. Рахмат. Сизге да рахмат айталы. Жолдо сак болуңуз. Рахмат айталы. Чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Достор, бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы болду. Урматтуу айдоочу, өзүңүзгө сак болуңуз, өзүңүздүн өмүрүңүзгө, жөө жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө ар дайым жакшы
көз караш менен караңыз. Аты жөнүм Болотбек Тилек, Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ryan Building курулуш компаниясы. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки берүүгө чейин саламатта калыңыз.